Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайерден эле базары жок каналы. Бүгүн сиздерге туугандар Акордоштон бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп сиздерге даректи түшүндүрөйүн. Дарек Акордоч Биримдик көчөсү 36-үйдө жайгашкан. 36 даректе. Бул жака келүү үчүн сиздер Гагарин Элбирбек Иманалиев менен өйдө карай келесиздер. Мечитти көрүп аласыздар. Мечиттен оң тарап карай бул эки тараптуу көчө менен келесиздер. Биримдик көчөсү менен кесилишет туугандар бул жер. Биримдик көчөсүнөн бир аз эле өйдө карай чыксаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден 170 маршрутка жана дагы бир автобус менен келет аткан учуру экөөсү менен шаардын бурчусуна жүрө аласыздар. И бир аз ары карай жүрсөңүздөр мечиттин жанынан дагы көптөгөн эле маршруткалар шаардын бурчуна жүрөт туугандар. Эми калган маалыматты сатылуучу үйгө жетип берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юзүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Биримдик көчөсү 36-үй болуп калат туугандар. Мынакей район кошуналар райондун көрүнүшү. Сиздер жанагы эки тараптуу көчөлөрдөн оң тарапты карай келсеңиздер, мынакей оң тарапта ушул үйдү көрө аласыздар туугандар. Жалпысынан жердин аянты 400 соток. Электр энергиясы, суусу бар экен. Эң эле түштүк чек бул кошунанын заборунан башталат. Дарбаза, калиткасы, түндүк чек бул забор бүткөн жерге чейин. Дагы эмне маалыматы? Бул жакта короосунда 1.9га жети болгон үй, жана ал жакта 150 квадрат метр болгон эки этаж үй плюс подвалы 75 квадрат метр. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө бери чекеден көргөзөм туугандар. Анан азыркы учурда балдарыңыздар мектепке Ала тоонун жана Акордо мектебине барышат. Жана бул Акордоштун өзүнүн мектебинин жайы ажыратылган. Мектептин жайы ажыратылган. Жакын аралыкта мектеп деле салынат деген пландар бар экен туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. И андан ары эми сиздерге короосуна кирип калган маалыматты берейин. Мынакей бул короосу. Бул жакта киргенде эле бул тарабы чатылган жер, машина койгонго жайы. И жанагы узун туурасы 9га 7 болгон бул жактагы үйүбүз ички тарабы 5 бөлмөдөн турат экен. Үйдүн тышкы тарабында жаткан. Жана бул жакта мына чоң 150 квадрат метр болгон үйүбүз. Кылды тарабында подвалы дагы бар. Ал 75 квадрат, негизинен подвалга швейный цех катары колдонсоңуздар деле болгодай жер туугандар. Анан бул жагында отопленияның котелу по жерде. Бул тарапта негизги кирүүчү эшик. Дагы эмне маалыматы? Короосунда мынакей бактар, торник, борс, балатылар туугандар. Жана жамгырдын суулары мондай кылып жерге түшүп, бул жакта чоң септикке куюлат экен. Үйдүн алдында көлмөк болуп жыйналбайт. Жана чегара бар забор менен тосулган. Мынакей бул тарабы. И мына үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Жана ошондой эле үйдүн бул тарабынан кошумча тепкичтер жана кошумча эшик орнотулган туугандар. Андан ары эми сиздерге үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, үйдүн стенасын айтып турмун, толук түрдө бышкан кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн стенасы. И тышкы тараптан мынакей текстура чачылыптыр. Тышкы тараптан утепление этилиптир туугандар. Мынакей туугандар, бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы. Отопление материалдары орнотулган. Жылуу экен азыркы учурда үйүбүз. Экинчи чыгып кеткен тепкичтер. И мына көрүп тургансыздардай ремонт. Түз кирсек, бул жерде мындай коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Киргенде бул эшиктен кирсек, мынакей туугандар, бул жерде чоң зал жайгашкан. Мынакей бул залдын көрүнүшү. Батыш тараптан катарынан терезелер. Ушундай көрүп тургансыздардай ремонт. Мынакей туугандар. И андан ары келген коридор, дорогой. Бул жакта бир спальня бөлмө. Бул тарабында кухнясы. Мынакей көрүп тургансыздардай кухонный мебелдер, ракайнал суу чыгарылган. Бул тарабынан терезе туугандар. Мынакей мебелдер калат экен. Анан бул тарапта душ
жүрген машиненин жай ракайнаны суу чыгарылган. Коридор деле машина экенин, муралдар абой. Светін жандырбай калыптырмын. Так, эми силерге экинчи этажды көргөзөм. Мынакей өткүзүп бүткөн тепкичтери. Мынакей туугандар, бул үйүбүздүн экинчи этажы, чыкканда ушундай жайы. Бул жерден оң тарапка карай кирсек, коридор. Бул коридордон ортодо бир зал дейсизби, холл дейсизби, ушундай бир чоң бөлмө, кийинки спальня бөлмө, душ жана дагы бир спальня бөлмөгө өтүп кете алабыз. Көрүп турганыңыздай ремонт, отоплениянын батареялары жана коридорго кирсек эле сол тараптан мындай кошумча сыртка чыгып киргенге эшик, ал жагынан тепкичтери бар экен. Так, андан ары дагы эмне маалымат? Мына чыгыштырган терезе. Бул жерден короосу кенен көрүнөт, көчө тараптар. И бул жерде мындай бир чоң бөлмөсү, батыш тараптан катарынан терезелери, көрүп турганыңыздай ремонт. Айта кетчү нерсе, мебель, бытовой техника баары калат туугандар. И андан ары бул жерде мындай бир спальня бөлмө. Көрүп турганыңыздай ремонт. Мынакей туугандар. Аркы спальня бөлмө деле ушул сыяктуу спальня бөлмө. Ал жакта азыр үй ээсинин кичинекейлери болгонуна байланыштуу көргөзө алган жок. И бул жагы ванна, душ, унитаз, ракайна орнотулган. Мынакей туугандар. Бул экинчи этаждын самый өзү. Так, андан ары дагы эмне маалымат, эми короосун ачып калган маалыматтарды бир чекеден берейин туугандар. Мен Халил Сатылыч үйдүн короосундамын. Эми силерге бул жакта подвалды көргөзөйүн. Окей, бул жакта подвалга түшкөн тепкичтер. Оң тарабында отоплениянын котелу, өбүрүнүн котел сол тарабында кладовкасы. Түз жүрсөк, мынакей мындай чоң подвал, 75 квадрат. Подвал менен этаждын ортосу мындай плиталар. Мынакей кенен ушундай подвал туугандар. Өтө растяжка болгон. Негизинен буга чейин деле швейный цех катары деле бир аз колдонуптур подвалы. И дальше швейный цех катары колдонсоңуздар деле болгудай. Андан ары дагы эмне маалымат туугандар. Так. Бул жактагы үй кааласаңыздар квартираны киргизип коесуздарбы же подвалды швейный цех катары колдонуп бул жака иштегендерге уктоочу бөлмө кылып коесуздарбы. Ошондой жана бул үйүбүздүн түндүк тарабындагы забор менен үйдүн ортосунда ушунча аралык бар. Жамгырдын суулары киргенге мындай жайлары. Так, дагы эмне маалымат туугандар. Отопление, про отопление. Так, бул үйдүн баасы $105 000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, дагы сүйлөшүүлөр болот. И достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.